Сіздерге ардактуу туугандар, бүгүн сіздерге психология жана манас сабагы аттуу көрсөтүүнү сунуштаймын. Жакшылап кулак салып угуп алыңыздар туугандар. Анткени бул көрсөтүү биздин жан дүйнөбүзгө өтө пайдалуу десем жаңылышпайм. Кимдир бирөө өзүнүн мүнөзүн оңдойт. Кимдир бирөө турмушта ага өтө чоң тоскоолдуктарды жаратып жаткан кайсыл бир адаттарын көрүп калат. Кимдир бирөөгө баягы жашоо же болбосо өзүнүн мүнөздөрүн, адаттарын, өзүнүн кыял жоруктарын түшүнүү жеңил болуп калат туугандар. Мына ушул көрсөтүүнү байма-бай мындан ары чыгарып турам. Сиздер бул көрсөтүүнү карап өзүңүздөрдүн психологияңыздарды, өзүңүздөрдүн жан дүйнөңүздөрдү бир сыйра, орусча айтканда, ревизия кылып чыксаңыздар болот. Эмесе баштай берейин туугандар. Манас эпосунда Көкөтөйдүн ашы деген чоң бир бөлүм бар туугандар. Манас эпосунда Көкөтөйдүн ашы көп чырдын башы деп коет. Айтылуу Ташкентти бийлеп турган, жалпы кыргыздын аксакалы болуп турган, керек болсо Манас атабыз Көкөтөй аба деп сыйлаган Көкөтөй бул дүйнөдөн көз өтөр да. Уулу Бокмурунду чакырса, Бокмурун жок дейт. Бокмурун бираз алешемирээк жигит болуп калган экен ошол учурларда. Акыл чөйчөгө көп толбогон, мына мындай ичине атасынын жолун, атасынын тагын, баягы атасынын жоопкерчилигин жонуна арта албай турган учур экен. Ошондо Көкөтөй өзүнүн туугандарынан бирөөнү чакырып анан мына мындай деп кеңеш айтат. Керез айтат. Мен өлгөндө моноо менин балам Бокмурунга козу сойдурбагыла, малымды чачпасын, казнамды ачпасын, журтту чакырбасын, жылкымды сойбосун, эч нерсе кылбасын, мени жөн алып барып жерге жашырып койсун. Манаска айткыла ушул сөзүмдү. Менин уулум Бокмурунга борук сойдурбасын керек болсо деп муну ушинтип табыш мактатып керез айтып кетет. Аны Манаска айтканда Манас муну чечмеледи дейт. Эй, бул Көкөтөй абам, уулум Бокмурун алешем чыгып калды. Уулум Бокмурун киши сыйлай албайт, конок күтө албайт, эл чакыра албайт. Менин атак даңкыма, менин кадыр баркыма жете албайт. Мына ошондуктан менин бүткүл баягы узатуу зыйнаты деп коет туугандар. Мына ошонун жоопкерчилигин Манаска айткыла деген турбайбы абам табыш мактатып деп, анан Манас туруп бул Көкөтөй абабызды бул дүйнөдөн узатып, анын ашын бермек болот туугандар. Ашын белгилейт дагы, кайсыл жерге өткөрөбүз деп жалпы кыргыз кеңеши олтуруп, анан Каркырада өткөрмөк болушат. Каркыра себеби ушунчалык кенен, отун сууга бай, канча эл келсе бата турган мына ушундай керемет жер экен деп эпоста дагы сүрөттөп айтат. Чынында эле Каркыра жайлоосу ошондой туугандар. Анан эми мен кыскартып айтайын туугандар, себеби биз психологияга дагы басым жасашыбыз керек. Эми карап туруңуздар. Ошол Көкөтөйдүн ашына Манастын кеңеши боюнча Бокмурун кабар жөнөтөт. Ашка келгиле дейт. Болгондо да кабарды жөнөтпөстөн, ашка эгер келбесеңер, элиңерди чап, эсебиңерди тап, шаарыңарды тыптыйпыл кылып, элиңдин барын кул кылып, муну ушинтип кыргыз келет деп муну ушундай үстөмөндөткөн өкүм сөздөр менен кабар жөнөтөт. Бул жагы Кырым, андан нары Туздуу деңизге чейин дейт. Бул жагы Индияга чейин кетти дейт кабар. Бул жагы тетигил Кытай. Ал жерде таза Кытай, Алооке, Коңурбай, мына ушуларга чейин жетти дейт туугандар. Кытайдын нары жагы чыгышта Эргежелдин элине жетти дейт. Ит баштуу элдер бар эле дейт. Буларга жетти дейт кабар. Муну ошентип түндүгү болсо тетиги суук жактын элинен бери чакырылды деп муну ушинтип айтылат туугандар. Ошентип анан тетигил Каркырада Бокмурун эли журту менен көчүп келип даярдыкты көрүп конок күттү дейт. Тетиги Кытайдан Алооке менен Коңурбай баш болгон бир топ миңдеген адамдар келди дейт. Калмактын Ушаң, Жолой деген мыктылар келди дейт. Эпостагы дайыма баягы Коңурбай менен чогуу союздаш болуп кыргыз менен согушкан Жолой баатыр, Ушаң баатыр, булар калмак болгон туугандар. Ошондуктан эпоста Кытай калмак деп көп айтат. Ал эми
Бул жакта кыргыз келген коноктун баарысын бапырап, тапырап, кучак жайып, союшун берип, муну ушинтип тосуп атышат. Манас келди дейт. Манас келгенде элден башкача кылып тосуп алышты дейт. Алдына ат тартып, күлүк тартып туугандар, үстүнөн дилде чачтырып, муну ушинтип Бокмурун тосуп алды дейт Манасты. Бул аштын билерманы Кошой Абаң экен. Бүткүл чоролор, бүткүл кыргыздын мыктыларынын бардыгы ушул ашта жүрүшөт. Ошону көргөн Коңурбай кичине өпкөлөп калды дейт да. Анан баягы Жолой bir kıntık tapmaka, bir nerse kılıp uşul uruş çıkarmaka hareketin soğup, özü çıgıp alıp, Kırgız'ты toğutboy, kazanına kol salıp, bışelek çiğki etinen beri jep, bunu şintip, bir kazanga toy boy, iki kazanga toy boy. Baya Joloy oşantip kuturup жүргөндө, Bokmurun geldi deyt. Maniker degen kökötöydün ухмуш күлүк аты бар эле дейт. Аламда жок ат болчу деген сөз бар да. Күлүктүгү ушундай болчу дейт туугандар. Мына ошол атын туйлатып минип келип, "Эй Жолой, бул эми нереген жоругуң сенин? Бышкан этти жесең болбойбу? Элге бышып аткан этке момунтип кантип казанга кол салып, элдин баарын ыйлатып, мына жердин баарын кыйсыпырын чыгарып атканың сенин эмнең?" деп айтканда Жолой Бокмурунга көңүл да бурган жок дейт. Анын астындагы Маникерге көзүн салып, "Эй, биздин тегил мыктыларыбыз, керек болсо Кытайдын ханы Есен хан мине турган күлүк экен го" деп. Анан барып Коңурбайдын өргөөсүнө жетип барып, анан Коңурбайга бир чети Коңурбайды шыкап, экинчи чети тетигил Маникерди алып койгонуң деп кыргызга тукуруп атты дейт да. "Эй, Коңурбай төрөм, о Бокмурун bizdi aşka çakırıp alıp, momintip bir aydan beri aşı baştalbayt. Anan geçe Manas gelgende astına at tartıp, gülük tartıp, üstünen dilde çaştırıp, bunu şintip tosup aldı. Sen degen Kıtaydın uluğu, en sıylıusu sen bolup, anan seni memnege mintip tospoyt dep ortoğu ot çaktı deydi. Oşonunda Koңурбай etigi Bokmurundu çakırıp alıp turup, anan мындай сөздү айтат. Кабагым бүркөп, кабагына кар жаап калыптыр дейт. Артындагы мыктылардын баарысы көпкөк тоң кийген, мына согушуп кетебиз дегендей болуп турушат дейт. Анан Коңурбай айтып атат дейт. "Менин баатырларым, менин мыктыларым, тыйтайларым, сундуңдарым" деген баягы өзүнүн Кытайча аскердик чиндерин айтып атат дейт да. "Бизди bir aydan beri чакырып алып, же ашың башталбайт, акыбалыңа чактап чакырбайсыңбы конокту" деп үстүнөн түшүп сүйлөп, азыр ашыңдын баарын талкалап, өзүңдү чаап, күлүңдү көккө сапырып кеткен турушат могу баатырлардын баарысы. Абалды тынчытыш үчүн сен тетиги минип жүргөн Маникер күлүгүңдү алып келип менин өргөмдүн астына байлап кеткениң. Мына ошол Маникерди берсең, анан мен бардык баатырларды бас кылып сооротойн, ансыз болбойт деп муну ушинтип катуу челди дейт. Ошондо Бокмурун, "Агатай, бизде дагы тууган урук бар, тууган урукка салып көрөлү, алар эмне дейт, андан кийин сиздерге чечимин айталы" деп акырын жылып жөнөдү дейт туугандар. Барып көзүн алактатып, баягы Кошой абасына арызданып турат дейт. Жана Коңурбай мына мынтип айтты, эмне кылабыз аба дегенде Кошой катуу ойлонуп калды дейт. Бул Кытай өтө күчтүү. Бул Кытай деген көбел, чапса чаап кетер, басса басып кетер. Маникерди берсе берип, Коңурбайдын көңүлүн алса алып койсокпу деп сүйлөп баратып тык токтоду дейт. "Кой балам, мынабу сөздү биз Манастын алдына барып, Манас менен кеңешели" деп айтты deydi. Anan Koşoy bir top Kırgız'tın mıktılarını eşitip alıp, anın arasında Ürgü var, Hacıbay var, jana başka Koşoy Abang özü baş, Bokmurun var. Mına oşulardın barısı Manastın aldına barıştı deydi. Hiç kimisi söz baştay albay. Koңурбайга tetигил Maniker gülüktü bereli ve Koңурбай surap atat degen сөзден айбыгып Manaska ayta albay turuştu deydi. Manas kuş jastıktı jastanıp, jam baştap, tetигил jakta 40 çorosu ordo atıp atkan eken, mına oşol oyundu tiktep turdu deydi.
Анан bir убакта үрбү сөз баштайбыды дейт. Үрбү чечен деп коет, кадимки Кыпчактан чыккан таздын уулу үрбү туугандар. Ай Манас деп сүйлөп алып, анан токтоп калды дейт. Манас момундай бир тип дегенде көзүнөн жалын чыгып кетти дейт да. Кадимкидей ушундай сүрүнөн баягы үрбү сүрдүгүп кетип байкуш оозунан сөз чыкпай калды. Ошондо Кошой абаң, эй үрбү болбой жерге кир. Аба, сөздү сиз баштаңыз. Эмнеге келгенибизди Манаска сиз айтыңыз деп сөздү мага берсең, ошонун күүсү менен мен баштабайт белем сөздү. Деп анан баягы сөздүн кызуусу менен Манаска кайрылды дейт. Балам, тетиги Кытайдан келген Алоокенин баласы Коңурбай катуу кеп айтып, ашыңды талкалап чаап кетем, өзүңөрдүн эсебиңерди таап кетем деп мына минтип сүр көрсөтүп, кече Бокмурундан Maanikер күлүктү суратыптыр. Кандай кылсак дегенде Манастын ушундай көзүнөн чаар чыгып туугандар Кошой абакеңди карап, башын чайкап, Кошой абамдыгыңдан тирүү калдың абаке. Ушул сөздү мага кантип айтып турасың деп мына мындай деген сөздү айтат туугандар. Мен сиздерге аны Манастан окуп берейин. Аттигинең абаке дейт күңгүрөнүп Манас. Акылыңыз канаке, сенден бөлөк бир айтса, өлүк эмес тир айтса, албас белем жанын деп, төкпөс белем канын деп. Жаш экенден сыйлаган, жамандыкка кыйбаган Кошойлуктан калдың деп. Туугандар, мына мындай сөздү айтып атат да. Мен жаш кезимден сизди абаке деп сыйлаганым үчүн азыр сизге тийбей турамын дейт. Азыр менин барымда Манасым бар деп айтсаңчы, бүгүнкү күндө бу капыр көтөргөнү туу капыр дейт. Бул туусун көтөргөн бул Коңурбайды айтып атат да туугандар. Сырыңды тартып албайбы, тырп эттирбей салбайбы? Бүгүнкү күндө Maanikер кадырын албайбы? Бүгүн Maanikерди сурабайбы дейт. Эгер Maanikерди берсек дейт, эртеңки күндө кулатты каалап кармап албайбы? Эртеңки күнү абаке менин ак куламды сурабайбы булар? Ак куламды сурабастан кармап албайбы деген сөздү айтып атат. Жылып жыласың, бүрсүгүнкү күнүндө эртөштүктүн чал куйрук эбин таап албайбы дейт. Ак куладан кийин эртөштүктүн чал куйругун албайбы булар? Акыреттин күнүндө тозокто Манас жатпайбы? Maanikер берем дегиче Манасты өлдү десеңчи, баатырым өлгөн экен деп бүгөрөкчү абаке батаңды кыла келсеңчи. Анан доолбосту даң эткире бир койду дейт. Ошондо баягы 40 чоро көп темир кийинген жоо дегенде сүйүнгөн мунушунун барысы катар турду дейт. Аттанып менди дейт туугандар. Ошентип Коңурбайга чабуул коюп, анан Коңурбай баягы ушаң жолойлор биригип алып Манаска Алгаранын тукумунан болчу дейт. Баягы Коңурбай минген күлүктүн тукумунан болчу дейт. Бир атты тартуулашып, күлүк тартуулашып анан жан соога деп муну ушинтип анан кайра ынтымакташып анан аш башталып кетти дейт туугандар. Эми мына ушул окуяга биз психологиялык анализ берели туугандар. Манас сиз өзүңүз деп элестетиңиз. Ар бирибиздин ичибизде өзүбүз Манаспыз. Жана биздин ар бирибиздин ичибизде бизге белгилүү жана белгилүү эмес чоролорубуз болот туугандар. Аны Карл Густав Юнг аналитикалык психология деген өзүнүн эмгектеринде мына мындай деп атайт. Ар бир адамдын ичинде өзүнө белгисиз жана белгилүү мүнөздөрү болот. Белгисиз мүнөздөрдүн ичинде жакшы жана жаман мүнөздөрү болот. Кээде аны биз көлөкөдөгү, же болбосо орусча айтканда теневая часть деп коет туугандар. Адамдын көлөкө караңгы жагы болот, өзүнө белгисиз жактары болот. Ал өзүнө белгисиз жактардын ичинде туугандар ага пайдалуу жана пайдалуу эмес мүнөздөрү, кыялдар болот туугандар. Анысын автоматтык түрдө иштете берет. Мен эле мени элдин баары жакшы көрбөйт, көрө албайт деген айрымдар бар. Мен жакшы эле мамиле кылам, жакшы эле ниетте ушул элдин баары менен алака кылам, бирок негедир эл менден качат, баягы сыртын салып турат дейт. Демек,
биздин өзүбүздө эгерде эл бизге сыртын салып атса, эл бизди жактырбай жатса, демек биздин өзүбүздүн билбеген караңгы жагыбызда кайсыл бир мүнөзүбүз чыгып, элге биз ошол ит мүнөзүбүздү көрсөтүп турабыз. Же болбосо калпайтып турабыз, же болбосо мактанып турабыз, же болбосо эгоизмдик көрсөтүп турабыз, болбосо ичтарлык кылабыз. Ал мүнөзүбүздү биз өзүбүз билбеген акыбалда иштете беребиз. Эгер аны биз билип көрүп, менин ушундай иттигим бар, менин ушундай акмакчылыгым бар десек, биз аны тааныган болобуз дагы, аны контролдой баштайбыз. Аны бир аз байкай баштайбыз дагы, элге ал жагыбызды көрсөтпөй, анын ордуна башка мүнөзүбүздү алып чыга баштайбыз. Мына ошол эгерде зыкым жагыңызды өзүңүз билбеген жакта, өзүңүздүн кара жагыңызда, болбосо көлөкө жагыңызда зыкымдыгыңыз болсо, аны сиз өзүңүз билбесеңиз, кийин билип алсаңыз, анын ордуна ичине боорукерлик, жакшылык жасоочу, мартчылык мүнөзүңүздү алып чыксаңыз, эл сизге үйрүлөт, оомат келет, жакшылык болот туугандар. Ал эми кээ бир адамдардын ошол өзү билбеген жагында жакшы дагы мүнөздөрү болот. Кара жагында жакшы дагы мүнөздөрү болот туугандар. Мына ошол жакшы мүнөздөрүңүздү таап алып, аны эгерде ишке ашырып, орусча айтканда дагы реализация кыла турган болсоңуз, ал сизге далай оомат, далай ийгилик алып келет. Муну эми тереңирээк, кененирээк айтып берүү үчүн, албетте, мындан кийинки психология жана манас сабактарын дагы жакшылап тыңдап угуп туруңуздар туугандар. Эми ошол эле учурда туугандар, коңурбайыбыз ар бирибиздин ичибизде манасыбыз болсо, бакайыбыз да бар, демек кошоюбуз да бар, демек бокмурунубуз да бар туугандар. Ал эми ошол эле учурда биздин өзүбүздүн коңурбайыбыз да бар. Биздин коңурбайыбыз, айрыкча муну жаш балдарга айтыңыздар туугандар. Биздин коңурбайыбыз эмне кылат? Биздин коңурбайыбыз биздин ааламда жок күлүк мааникерибизди сурайт. Мааникер деген туугандар, муну мындай да түшүнсөк болот. Бул биздин потенциалыбыз, ички энергиябыз, биздин көп ишти кыйратып кое турган жакшы демибиз туугандар. Мына ошол биздин коңурбайыбыз, биздин мааникерибизди сурайт. 1 саат уктап тур. 1 саат жалкоолонуп тур. Анан биз 1 саат жалкоолонобуз. Коңурбайга мааникерибизди ошол учурда коңурбайдын айтканы менен болуп коебуз. Баягы коңурбай дегенде биздин кара жагыбыз, бизди кууратып аткан мүнөзүбүздү түшүнсөңүз болот туугандар. Мына ошол 1 саат тилин алабыз, эртеси күнү 2 саат тилин алабыз. Могу жерде айтып атпайбы? Бүгүн дейт, мааникерди сураса. Бүгүн менин коңурбайым, Шайырбек, сен кичине жалкоолук кылып көрсөтүү жасабай эле бир аз уктап алчы дейт, 1 саат дейт. Эртең 2 саат дейт. Эртең ак куламды сурайт. Бүрсү күнү менин чал куйругумду сурайт. 1 күн айтпай кой, 2 күн айтпай кой. Ошону менен биз өзгөрөбүз туугандар. Бүгүн мен мээнеткеч болчумун. 1 саат коңурбайыма мааникеримди бердим. Өзүмдүн потенциалымды, өзүмдүн 1 саат жалкоолондум. Эртең 2 саат, бүрсү күнү 3 саат, андан кийин 1 күн, 1 ай ушинтип жалкоолонуп жүрсөк туугандар, биздин жашообуз өзгөрүп кетет. Карл Густав Юнгтан сырткары дагы Виктор Франкл деген улуу психолог окумуштуу бар туугандар. Ал айтат, адам жашоосунда маани болуш керек дейт. Маанини жоготпош керек. Мына ошол маанини жоготпогон адам бакыт табат дейт. Туугандар, ал эми биздин ичибиздеги коңурбай биздин жашообуздун мааниси болгон мээнеткечтигибизди, бир нерсени баягы өтөсүнө чыккан биздин мыкты касиет сапаттарыбызды ичибиздеги коңурбай сурап турат. Жасабай эле койчу. Бүгүн жасабай эле кой. Мааникерди берчи. Эртең ак куланы сурайт. Бүрсү күнү кайра чал куйрукту сурайт. Ошентип жериңди, элиңди, бүт дениңди сурап, анан аларга берип коюп, өзүң анан өзгөрүп, таптакыр башка киши болуп кетүүдөн мына ушул биздин ичибиздеги манас абалыбыз сактап турат досум. Мына ушундай психологиялык чоң насаатты, чоң акылды бизге манас эпосы айтып берип турат. Бүгүн дейт, отуруңуздар, дагы бир жолу кайталап айтып берейин. Бүгүн мааникерди алса дейт, эртеңки күндө кулатты каалап калма калбайбы? Туугандар, бүгүн мааникерди сурап алса, эртең ак куланы, мени минип жүргөн ак куламды жөн эле өзү алып койбойбу дейт. Бүрсү күнкү күнүндө эртештү күн чал куйрук эбин таап албайбы? Туугандар, бүгүн
1 saатка жалкоолук десе, же болбосо 1 saatка кара мүртөстүк кылып кой десе, же болбосо 1 saatка зыкымдык кылып кой десе, же болбосо 1 saatка ушакчылык кылып кой десе, эртең 2 saatка, бүрсү күнү 3 saat, 1 ай, 1 жыл муну ушинтип жүрүп, ушакчы, жалкоо, зыкым мына ушундай нерсеге айланып кетебиз. Айланып кетсек, биздин тагдырыбыз дагы ошого жараша өзгөрүп кетүүсү толук мүмкүн туугандар. Албетте, баардык нерсенин тең салмагы болуш керек туугандар. Өтө эле ашыкча дардаңдап, өтө эле марттыгыбыз кармап баратса, ичибизде кыргылчал кыңкылдап туруш керек. А бирок тети Коңурбай ага эч убакта мааникерди, ак куланы, чал куйругуңду, ичиңдеги ооматыңды, жакшылыгыңды, мээнетиңди, эмгегиңди Коңурбайга бербеш керек. Коңурбай биздин ичибизде жашаганга укугу бар. Ашка келгенге укугу бар, конок болгонго укугу бар. Анткени бул дүйнө ак карадан турат туугандар. Бул баланс. Ал эми анын ашып кетүүсү, кара жактын ашып кетүүсү, же ак жактын ашып кетүүсү албетте бул тең салмактын жоголуусу деп сөзүмдү бүтүргүм келет. Бизге Манас эпосы мына ушундай сонун насаат кеңештерди айтып калтырган. Колумдан келишинче түшүндүргөнгө аракет кылдым. Бул биринчи сабак болгондуктан айрым кемчиликтери болсо көз чумуп кабыл алып коюңуздар. Ал эми мындай сабактар көп туугандар. Биздин Манас эпосубуз дагы абдан көлөмдүү. Ал эми психологиялык мыкты китептер туугандар. Алар дагы дүйнө жүзүндө абдан көп. Алар менен, ал теориялар менен, ал окуулар менен Манас эпосун салыштырып олтуруп сиздерге көп нерсени ачып айтып берүүгө аракет жасайм. Бар болуңуздар.